Ассаламу алейкум. Урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн эже карындаш агайнелер, амансыздарбы? Симоновский метросундагы Жеңиш агамдын дүкөнү билсеңиздер керек. Ошол дүкөндүн экинчи филиалы метро Бауманскаянын жанынан ачылды. Бул видеону Бауманскада жашаган бир туугандардын группасына жөнөтүп коюшуңуздарды сунуштайт элем. 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда. Мына агамдын жанында. Ассаламу алейкум. Сизби? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Туугандар, бул видеону ошол бизнеске кызыгып, акчам бар эле, ушул бир дүкөн ачайын дедим эле, кандай кылып баштасам, кимдир бирөө үйрөтөбү дегендерге аябагандай жакшы бизнес планды дагы акырында сүйлөшүп, маектешип, толугураак айтып беребиз, а? Андыктан лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Бул метро Бауманская бир эле выход болот. Выходтан чыккандан кийин эле түз мындайдан басканда могул жерден дом көрүнүп турабы туугандар. Ушул домдун аркы жагында метродон 100-150 метрдей эле да. Жүрүңүздөр, кененирээк көргөзөлүк. Жүрүң. Иштер болуп атабы анан, Жеңиш ага? Шүгүр, жакшы. Акырын иштеп атабыз. Атайын бул жакка ачылдыңар. Ошол жерге дагы филиал кылып ачтык магазинде. Ошол өзүбүздүн туугандарга дагы кичине удобный, жеңил болсун деп өзгөчө стилде кылып, эми өзүбүздүн фирменный знагыбыз менен дагы ачтык. Мында метро Семеновскийде мындай срочно ачылып калып, мияса халал деп киргизген элек ал жердечи. Азыр эми биякта точкабызды KG Market деп өзүбүздүн эмблемабыз менен кошо чыгардык азыр. Официалдуу түрдө уже баштадыңар. Ооба. Буюрса муну анан Семеновскийде метродогу магазинибизде дагы өтө жакшы жаңылыктар бар. Буюрса аны да көрсөтөбүз. Аяктын адресин айтып кетпейсизби? Измайловский шоссе 13-тө. Алда метрого 5 эле мүнөт. Мурда видеолорду көрсөткөнбүз. Азыр видеого чыга элек. Буюрса кийинки выпускада ошондо чыгарып бересиң өзүң насип кылса. Ал жерге дагы бытовая химия, ошондо бир көптөгөн жаңылыктарга чоң бир отдел коштук ал жерге. Кеңейтилди кайра дагы. Ооба, дагы кеңейтип 20 метр квадрат дагы кошуп ичине ошол эле помещениянын ичинде. Бытовая химия, ошо күнүмдүк керектелүүчү нерселер, ошолорду бүт коштук. Көп нерсе коштуңуздар. Мына туугандар, мен силерге көргөзгөнмүн, ремонт деп красный жазылып турат да. Ушул жерге келгенде сол менен кайрыласыздар. Ушул жерлер көрүнөт, магнолиялар көрүнөт мына. Бул жакка карап. Аякта дагы доставкалар бар, 24 саат бою иштейт дүкөн. Ооба, 24 саат бою иштейт, доставка дагы бар. Туугандар, биз адреске жетип келдик. KG Market эми ишке кирди, Кудай кааласа. Бүгүн экинчи күн иштеп баштады. Бул жерде могул зданияда чайхананы Бауманская деген чайхана бар экен. Анан бул подвалда Ханордо чайханасы жайгашкан. Келип тамак жегенче өзүбүздүн нукура натуралдуу продукцияны алып кетсеңиздер болот. Мына, жүрүңүздөр. Эмблеманы аябай жакшы жасапсыздар. Кыргызча. Ооба. Аябай жакшы. Бул жерден көрүнүп турат экен. Яркий болуп. Жүрүңүздөр. Бул иштегенге экинчи күн болгонуна карабастан клиенттери көп. Шүгүр, жакшы. Аябай жакшы. Ассаламу алейкум. Так, кичине таанышып кетели, киргенде эле биз азыр моундай свежий отборный овощ фруктыларды койдук. Биякта готовый. Сезонго жараша ошол овощ фруктылар бүт жаңылап тура беребиз. Анан кийин эле биякта уже биякта лепешкалар, анан биякта бүт өзүбүздүн ушу Кыргызстандан келген продукциялар. Баарын тапсаңыздар болот. Колдон келишинче бүт ошо продукцияларды алып келген аракет кылып атабыз. Ошондой эле биякта да кошкон нерселерибиз бүт өзүнүн күнүмдүк турмушка керектелүүчү нерселер. Un, май, туз, кыскасы баарын тапсаңыздар болот. Биякта макарондор, бияктан бүт өзүбүздүн Кыргызстандан келген товарлар. Азыр берден эт дагы койгонбуз. Эт бүт адал, таза буканын эти. Азыр муну клиенттердин эми жаңыдан келип атканга байланыштуу ошо ассортименттен эттен баштадык. Букан этинен, малдын этинен. Анан буюрса дагы койду сөзсүз кошобуз. Кой кошулат, ливер кошулат, тоок болот. Бүт ошо керектелүүчү элдин спросуга жараша товарларды коебуз. Доставка боюнча. Доставка дагы бар сөзсүз. Канча рубльден жогору болсо бекер доставка кылып бересиздер? Метрого чейин 1000 рубль. Анан үйгө чейин болсо 3000 рубль кылып, ошонун жогоруга жеткирип беребиз бекер. Жакшы. Туугандар, кадимки эле магнолияга метро магазиндерден, ленталардан, диксилерден продукт кылып жүрөбүз.
доставка кылсаңыздар ошол эми бир жерге продукт алган киргенде кеминде бир 4 000 нарак бере аласыздар да туурабы. Ошол туздан баштап шекер, май, un, вареньялар, аджикалар, соустар, могу финчоза бар экен, мондой китлаптар, башка нерселердин баардыгы бар. Өзгөн күрүч дейсиздерби? Баткен күрүч, аленга деп коет. Лазер бар экен. Кыскасы баардык нерсе бар. Могу жумурткалардан домашний алып келесиз. Ооба, Мурдагы видеодо айтканбыз, домашний мунун баардыгы. Бул баасы канча экен? 145 экен, а? Ооба. 145, 13 штугу. Куруттар бар, эми мындай силерге айтып коеюн. Көп нерселер бар экен да, карагылачы. Могу нандары дагы башкача. Каяктан жаап турасың мындай, чындап. Мен өзүм келгенде ар дайым бир 4-5 алып кетем ар дайымчы. Нандарды эң кызыгы 35 рублдан. Могу чоңурактары 60 рублдан. Анан патырга дагы заказ алам деп айтып калдыңыз эле. Патыр сөзсүз коебуз. Патыр коебуз. Пока бүгүн келбей калды. Так негизи патер полный ассортимент болот. Тойлорго заказдан аласызбы патерлерди? Ооба. Канча десе, ошо байланышка чыккан болсо, ошо количествосуна жараша чыгарып беребиз сөзсүз. Мына алмалар, анан картошка, пияздар туугандар. Могу картошка, пияздардан могу килограммдап салып койдуңуз, эмне кылдыңыз? Ооба, даяр мындай сортировка кылып, туура эмес мындай нитолорун алып коюп, даяр кылып салып койгон. Чириктери жок, баары жакшы. Бар жок бар да, кыскасычы караңыздар, жүзүмдөн баштап банан, помидор дагы азербайджанскийби кандай? Өзбекстанбы? Азербайджанский отборный. Бул баягы диксидегилерден эмес да? Жок. Бул башкача, мяккий, чоң. Помидордон өзгөчө экен. Шабдалылар, бадыраң, лимон, коон менен тарыбыз каяктыкы дарыбыздар? Краснодардыкы. Краснодардыкы. Ачыгын айта бериши керек. Болгарскийлер бар экен. Бул жакта чучваралар, пельмен бар, чучук бар, чучуктар бар экен. Чучуктар каяктыкы? Жеңиш ака. Ушу азыр пока что азыр бул жерде сатылып атканы бүт московский өзүбүздүкү. Кыргызстандыкы муну буюрса күздө келе баштайт уже. Былтыры наркы магазинде апрелге чейин полный Кыргызстан чучугун сатып атканбыз. Мына ушундай. Бул жерде өзүбүздүн Кыргызстанда жеп жүргөн эле шоколадтар, сникерстер, мына ушундай кофе, дагы эмнелерди айтайлык. Чайлар, өзүбүздүн чайлар, сухой молоколор бар экен, караңыздар. Фруттун түрүн алып келипсиз, а? Ооба. Тойбос колбасаларды көргөзөлүкчү. Тойбос колбасанын баалары 290 экен, бардыгы? Бардыгы 290. Монун даамы аябай сонун экен. Үйдө мен жеп көрдүм 3 штугунан. Бул экопроттуку. Башкача экен. Местный производство. Мына. Колбасанын түрү бар, доставкага кирет. Заказ берсеңиздер болот. Муздак, суусундуктар дагы бар. Биякта да көрсөтсөңөр болот. Биякта холодильникте биз өзүбүздүн продукцияларды койгонбуз. Шоро фирмасынын продукциялары. Холодильникте кимге бар? Музда керектен болсо кымыз, биякта тан бар, чалап, курут, бакай курут, пепси. Биякта да суусундуктар, банычылар биякка койдук. Анан биякта мондой весовой конфеттерди койдук. Необычный булар дагы ичинде вишневый бар. Анан финики менен бар. Анан особо айта кетчү нерсе, муну даяр кылып салып, полный стандартка туура жооп берет, чтобы салып даярдап койгонбуз. Сухофруктун түрү бар. Биякта специялардын түрлөрү бар. Ошентип келип эме кылсаңыздар болот. Булар да өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан муну Рамион Алконинин продукциялары. 5 бармак. Анан особый нерсе, биякта да сразу мына алып жеп даярга печеньелердин түрлөрү бар. Рулет биякта. Рулетте холодильникте бар. Каяктын рулеттери? Ошо өзү эле жеген ушу Кыргызстандын рулеттери. Сухой эмеспи? Жок. Канчадан булар? 340 эми? Канча килограмм булар? Килограмм 340 даяр кылып койгонбуз. Эми жарым килограмм, 1 килограмм кимге кандай керек болсо ошону даяр кылып салып беребиз. Сармайлар, сырлар, Ооба. сүзмөлөр бар экен, айран. Тандар бар экен. Туугандар, баардык нерсени тапканга болот. Келсеңиздер, доставка кылып алсаңыздар болот. Анан айтайын дегеним, ушуга окшогон нерселерден алып жейишибиз керек. Бул видеого чейин да агам айтып калды. Бул орустар дейт, конфетти жебей кал деп калдыңыз да. Бул чындык да. Убивающий дегендейчи, могу эми натуралдуу могу какаларыңыз. Ооба. Баардыгы кургатылган сухофруктулар, писта бадамдан баштап жер жаңгактарга чейин бар. Көп нерсе коржиктерге чейин алып келип коюпсуз, а? Ооба. Анан бизнес план боюнча кандай болгон бизнес план, кандай болот? Бизде азыр эми ушундай идея бар, что буга чейин
негизи бул соодада 2014-төн бери жүрөбүз. 10 жыл тегерегі болуп калды уже 10 жыл болуп калат. Наркы магазинде иштеткенибизге 1 жыл болуп калды. Өткөн жыл ноябрь айында ачканбыз. Уже мына буюрса ноябрда 1 жыл болот. Идея ушундай, что мындан кийин дагы что акчалуу бир туугандарыбыз ушундай бир продукт магазин ачайын деп аттым эле же ушундай бизнес кылайын деп аткандарга биз өзүбүздүн ушул даяр франшизабызды предлагать этебиз. Өзүбүздүн ушул кудум ушундай эле кылып ачып, өзүбүз точкаларын карап, иштетип, өзүбүздүн даяр командабыз бар. Мына бир туугандарыбыз менен иштешебиз, KG Market деп. Биякта тартып көрсөтсөңүздөр болот. Али тууганыбыз, Тынчтык, Изат. Өзүбүздүн ушундай даяр командабыз бар. Чтобы бизнеске акча салайын деп рисковать этип, кылсамбы, кылбасамбы эмес, бизде уже даяр, Кудайга шүгүр, иштеп аткан даяр бизнесибиз бар. Ошого кандай кылып ачабыз, кантип ачабыз, канча акча кетет, эми ал нерсе ар бир точканын өзүнөн зависит этет да. Смотря кайсыл районунан ачылат. Ошого эгер бизнес кыламын, ушундай бизнес ачам деп турган туугандар болсо, байланышка чыгыңыздар, жолугуп, отуруп, сүйлөшүп, кеңиристерге маалымат беребиз. Анан бизде ооба эң негизги нерсе, магазиндерде азыр ушуну аракет кылып атабыз. Биздин покупательдердин көпчүлүгү орус бир туугандар, башка нерседагылар көп кирет. Ошолорго өзүбүздүн качественный жакшы товарларыбызды жакшы негизде чыгарып көрсөтүп бериш. Качественный кылып чыгарып, мисалы бияка келген туугандарды ар бир товарды алып, бияктан сөзсүз кассадан пробивать этип, чеги менен колуна карматабыз. Анан полный документ менен, комплект документ менен иштейбиз. Чтобы эң негизгиси өзүбүздүн кыргызыбыздын ошол Кыргызстандын товарларыны, өзүбүздүн ишти башка улуттарга дагы жакшы качественно кылып жеткирип көрсөтүп берүү. Чындыгында мен кубанып отурам. Жанагы ошо видеого чейин эле агам айтып калды, орустар дейт, могу ошогон вареньяларды подарка катары алып атат дедиңиз да? Ооба. Подарка катары 1,5 бул натуралдуу да эми? Натуралдуу вареньялар, бал шириндин вареньялары. Анан печат көргөзүп коелукпу? Мен чынын бир мактанып бир көргөзүп койгум келип атат да. Ак кагазыңыз барбы? Өтө жакшы жасапсыз. Алла разы болсун. Сизге окшогон ишкер агаларыбыз көбөйө берсин. Басыңчы бир. Оппа, карагыла. Карагыла, эмблеманы карагыла. Печат карагыла. Алла разы болсун. Ушуга окшогон печаттарга чейин ишти баштап кеткенге чейин жетелеп көргөзүп берүүгө даярсыз, Кудай кааласа. Ооба, негизи биякта эми көп туугандарыбыз продукт ачкандар да көп. Анан жардам керек болсо, байланышса, колубуздан келген жардамды кылабыз. Анан бизнес кылам деп турган болсо, чогуу иштешкенге дагы даярбыз. Кимге жардам керек болсо, байланыша бериңиздер. Телефон номерлери калтырабыз, сөзсүз, ошолорго байланышып, кандай жардам керек, же болбосо бизнес кылам деп турган болсо, ошо чогуу иштешкенге дагы. Эми айтайын деген нерсе, ар бир жердин өзүнүн закону болот, өзүнүн правиласы болот да. Ошого биздин могу жакта иштеп аткан дүкөндөрүбүз ушул Россиянын ичинде бардык шарттарга, талаптарга жооп берет. Ошону негизде иштейбиз. Ишиңизге ийгилик. Аллах разы болсун. Кайсы момун жакшы дегенде өзүгө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалаган момун дейт да. Анча-мынчасы өзүнүн бизнес идеяларын бирөө менен бөлүшпөйт ачыгычы. Видеого чейин көптөгөн нерселерди айтып бериңиз. Чындыгында кубандым. Сизге окшогон ушундай патриот, ушул өзүбүздүн кыргыздарды жакшы жагынан таныткысы келген агаларыбыз көбөйө берсин чындыгында. Мен эжелерди кечеги видеолордо мактадым эле. Биздин кыргыз эжелер ушунчалык күчтүү экен депчи. Вулуратты элеп койду, эми колдон келишинче аракетте да. Текшериш тартып көргөздүк. Биздин кыргыздар уюшумдуу депчи. Дагында болсо ишиңиздерге ийгилик. Дагы жолу туугандар кызыккандар чалып байланышсаңыздар болот. Доставка боюнча мен номерлерин коюп койдум, бул жака адрестерин жазып койдук. Метронун алыс эмес жери жагашыптыр. Келсеңиздер болот, парковкаларды эптештирип коесуздар. А так могу жер бардыгы платный экен. Лайк басып, комментарий жазып, ошол Бауманскада жашаган бир туугандарга жөнөтүп коюңуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Келерки видеолорун көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз сиз дагы. Тынч болуң. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнүган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.